май жеңиш күнү. Бул күнгө жетүү үчүн биздин ата-бабаларыбыз канын жанын аябай дал ушул күндү бизге белек кылып тартуулады. Бул күн биз үчүн эң маанилүү күн. Ал эми Бишкек шаарынын жашоочулары үчүн кандай күн экенин алдыда билели, сурамжылоо жүргүзөбүз. Кеттик. 9 майрам бул эң улуу күн да бизге. Ушу аталарыбыз, энелерибиз ушу күндү алып келген бизге, биз аларга миң мертеле таазим деп айтышыбыз керек. Алар болбосо бул күнгө жетет белек, жетпейт белек. Бул эң улуу майрам. Биз ал үчүн Кудайга шүгүр дейбиз. Кандай майрамдайсыздар теңкиңде? Көчөгө чыгып, жакшы күндөрдү өткөрөбүз буюрса. Ушундай күндөр тынччылык болсун дайым элибизге, Кыргызстаныбыз оңолсун, гүлдөп өссүн. Биз үчүн, кыргыздар үчүн дегеле ошол 15 республика үчүн эбегеси чоң майрам да. Себеби деген ошол жеңиш күнү үчүн болгон үчүн биз момундай жакшынакай басып, күлүп жайнап, бала чакаларды өстүрүп жүрөбүз. Эң улуу күн да биз үчүн, эң улуу күн. Көп жоготуулар болгон, согуш балким ошондой нерсе болот. Жоготуулар көп, өтө көп учураган. Көп ата ар бир үй бүлөдө 3-төн 4-төн кишилер келип калды. Мен мисалы чоң аталарым 3 чоң атам келбей калган. Мен үчүн эмес, бардык эл үчүн баягы согушка катышкан жеңген немелердин бул чоң сыймыгы да, кубанычы, ата-бабалардын жеңиш күнү. Бул эң чоң майрамдын майрамы, эң мындай майрамда турган. Жеңиш күнү 9 май бардык чоң аталарыбызды куттуктайбыз. Бизди ушинтип бизге жарык эме жашоо алып келгенине. Баары тынчтыкта жашап, баары жакшы шүгүр. Эми буюрса биздин милдет, аны аткарабыз. Азыркы, например, ушинтип басып жүрөбүз, тамак ичип, мындай токчулук, баары ыраазыбыз да ушундай. Если мындай ушу ветерандар жок болсо, ушундай биз үчүн мындай согушка кетип, азыркы учурда мындай эмелер жок, андай кишилерчи. Мен, например, өзүм ата-энем экөө тең согушта болушкан. Биздин эркиндик үчүн күрөшүшкөн. Бул улуу ата мекендик согуштун жеңиш күнү. Өтө баалайбыз бул майрамды. Бизге ушу эркиндикти, байлыкты, ден соолукту жыргап жүргөндү ушулар алып келген. 9 май ошол бизди ата-бабаларыбыз өтүп кеткен, бизди ушул күнгө жеткирген да. Ошон үчүн биз үчүн аябай кубанычтуу майрам. Ушу турмушка жеткизген биздин ошо өтүп кеткен адамдарыбыз дүйнөсүн берсин, Кудайым колдоп жөлөсүн ошолорду. Арбагы менен ушул жерде жашап аткан эли журтубузду колдосун. Даярдыктары жакшы, эми ушу балдарды ойнотуп алып жүрөбүз. Башка майрамдардан кандай айырмасы бар? 9 май кандай өзгөчөлүгү? Эми өзгөчөлүгү ошо жеңиш күнү деп биз сыймыктанабыз. 9 май жеңиш күнү кут болсун, кыргыз элим. Жеңиш күнү биздин майрам. Ура, ура, ура!